Так, салам алейкум, урматтуу YouTube'дагы көрөрмандар. Мен бүгүн ушундай жай келип атат, өзгөчө сөөрүлөр, кооз, тапчандарга болгон мындай суроо талап жогору, айрыкча мына айыл жергесинде жашагандарга. Ошон үчүн бүгүн ушундай сөөрүлөр жөнүндө маалымат берейин деп чечип атам. Бул ушул Ош Кара суу жолунун боюнда Телман айылында жайгашкан сөөрүлөр. Булардын бардыгы баягындай раскладной, тагыраагы разборка болот. Ошондон бир сыра полу гана жок. Өзүңүздөр ОСБнын калыңынан алып туруп коюп алсаңар болот. Ал эми баалары боюнча айта турган болсом, бул 16 000 сом, 4 буштук, мына ушундай 3/2,5 экен размерлери. Бул дагы ушундай чачылып кайра жыйналат. Мына бул жерде көрүп турасыздар, мына ушул жерлерден бөлүнүп кайра эме боло турган жерлер. Ал эми бул ортодогусу болсо бир аз башкачараак дизайнда жасалыптыр. Гүлдөрү да башкача, үстү дагы мындай дуга, овальный дизайн менен жасалган. Бул 18 000 сом экен. Бул дагы 3/2,5. Мен башында айткандай, буга ОСБга ылайыкташтырып жасалыптыр негизи. Ушул ОСБны алып туруп койгондо ушуга түшөт экен да размеричи. Мына ал жери угольник, ылдый ушул кармап эме кылат. Бирок булар сатылып кетиптир азыркы таптачы. Эми буйртма бере турган болсо, заказ бериле турган болсо, анан жасалат экен. Мына ушундай. Андан кийин бул эң жөнөкөй экен, салыштырмалуу башкалардан арзаныраагы. Мунун баасы 13 000 сом экен. Көрүп турасыздар, чекелеринде мына ушундай кармагычтар менен өзгөчө кооз жасалган сөөрүлөр, тапчандар. Темирден жасалган. Ахмат деген жигит уста, өзү дагы аябагандай аракетчил. Качеля баягындай үйлөргө дарбаза, ана сырткары козирок, ушундай темир навестердин баарын жасайт да. Алар боюнча мен ошолордун чыгымдарын дагы эсептеп өзүнчө бир материал жасайм да. Ал эми бул эң кымбат сөөрү. Бул жердеги эң кымбат сөөрүлөрдүн бири. Көрүп турасыздар, богатый сөөрү. Тумбалары дагы өзгөчө, кооз, жоон. Бул дагы мына ушундай разборка болот. Төрт жагында ушул 4 глобуска окшотуп эмеси бар. Мунун баасы 22 000 сом экен. Мунун баасы 22 000 сом. Эгерде кызыккандар болсо, муну дагы көрсөңөр болот. Бул дагы ошондой размерде экен. Мына ушундай өзгөчө сөөрүлөр. Телефондорду экранда көрүп турасыздар. Мына ушул номерлерге чалып, байланышып, ушундай сөөрүлөргө буйртма берсеңиздер болот. Эми мен ушул дарбазаларды дагы кадрга түшүп калды да, анан көрсөтпөй, бааларын айтпай кетсем болбойт. Ошондуктан мен дарбазалар боюнча дагы сиздерге маалыматтарды берип коеюн. Бул эң чекедеги дарбаза. Көрүп турасыздар. Мунун баасы биринчидеги дарбаза 65 000 сом экен. 65 000 сом. Булар бирок Өзбекстандан келет. Өзбекстанда жасалат. Мына ягы ичкериге ачылат экен. Көрдүңөрбү? Мына ушундай. Бул дарбазанын негизи булардын үстү жагы дагы бар. Көрсөңүздөр болот. Мен азыр ичкери баргандан кийин дагы бир сыра көрсөтөм. Андан кийин экинчиде турган дарбаза. Бул биринчисинен бир аз айырмаланат экен. 3,5 4 экен размер мунуку дагы. Көрүп турасыздар. Наркы 3,5 3,70 экен. Ал эми бул 3,5 4 экен. Однотонный цветте краскаланыптыр. Ал эми бир ачма эшиги мына ушул ортосунда жайгашыптыр. Азыр култап койгон окшойт. Мунун баасы серый матовый дейт. 70 000 сом экен. Ал эми наркы 65 000 сом. Бул биринчидеги биз көрсөткөн 65 000 сом, экинчидеги 70 000 сом. Мунун үстү жок болсо керек бирок. Андан кийин үчүнчүдө турган дарбаза бир аз дизайны башкачараак, коозураак. Бул дарбазанын баасы азыр. Бул дарбазанын баасы болсо, бул үчүнчү дарбаза 3,5 3 экен. Зеленый блеск дейт. Бул 55 000 сом экен баасы. 55 000 сом.
Маалымат катары эскерте кетейин, булар Өзбекстанда жасалган дарбазалар. Өзбекстандан келет. Материалы бир аз жукараак, анан биздикинен бир аз айырмасы болушу мүмкүн да. Андан сырткары бул дарбазанын дагы үстү бар. Бул 3-чүдөгү дарбазанын баасы 55 000 сом, андан кийин 4-чүдөгү дарбаза. Мунун дагы дизайны бир аз бөлөкчөрөөк, көрүп турасыздар. Мунун 4-чү дарбазанын узун турасы 3,5 га 3,60 экен, бир аз башкалардан кичинераак. Бул 70 000 сом экен баасы. 70 000 сом. Бул дагы Өзбекстандан келген дарбаза. Эми размери 3,5 га 3,60. Андан кийин 5-чидеги дарбаза, бул негизи кооз дарбаза экен, көрүнүшү көрүп турасыздар. Бул дагы Өзбекстандан келген, 3,5 га 3,5 экен, бул квадрат. Мунун баасы 73 000 сом. Бул 73 000 сом, ал эми тиги 70 000 сом. Бул көрсөткөнү. Ал эми бул 73 000 сом. Мен бул жердеги көчөдөгү дарбазаларды көрсөтүп өттүм. Эми ичкеридеги дарбазаларды дагы бир сыра сиздерге көрсөтүп коеюн. Андан кийин 6-чы дарбаза, бул 3,5 га 3,5. Мунун дагы үстү тарабы бар. Мунун баасы 60 000 сом. 60 000 сом. Жасалгаларын дагы көрсөңүздөр болот. Өзгөчө кооз кылып ширетилип жасалыптыр. Мунун баасы 60 000 сом, 3,5 га 3,5 размери. Мунун дагы үстүңкү тарабы бар. Андан кийин акыркы дарбаза, 7-чи дарбаза, мокрый асфальт деп жазып коюптур бул жерге. 4-кө 3,5, мунун баасы 3,5 000 сом. То есть 73 000 сом, кечиресиздер. Мунун баасы 73 000 сом. Акыркы 7-чи биз көрсөткөн дарбаза. Мына ушул. Мен башында айткандай, бардык дарбазалардын үстүңкү тарабы бар. Алар бул жерде. Кыскасы андан кыжылат болбосоңор болот. Үстү бар дарбазалардын. Ошондон бирге дагы башка дарбазалар, эми булар Өзбекстандан келген, Өзбекстандан алып келинген дарбазалар. Бул жердин өзүндө дагы дарбазалар жасалат экен негизи. Каталог мынау. Мен ушул жердеги жасала турган дарбазалардын дагы каталогу менен бир сыра сиздерди тааныштырып кетейин да. Көрүп турасыздар. Так. Мен бул жагыраак алуулайын. Мына дарбазаларды көрсөңөр болот. Бул жерде сиздер каалаган, сиздердин оюңуздардагыдай, сиздин кыялыңыздагыдай дарбазаларды таап жасатсаңыздар болот. Ахмат деген жигит негизи өтө күчтүү уста, ушул темир боюнча, темир жаатында аябагандай мыкты иш алып барат. Көрүп турасыздар, бул жерде дарбазалардын ушул каталогундагы өзү жасаган дарбазалардын каталогунун дизайнын атайын иштеп чыгып, мына ушундай сүрөт кылып чыгарып коюптур да. Мына ушул жерден сыртында мындай 3D түшпөлдөгү дарбазаларды дагы көрүүгө болот. Кыскасы мына ушундай. Бул жерде ар бир дарбазага бирден номер коюлган, номерлери дагы бар экен. Сиз тигиндей дарбаза, мындай дарбаза деп айтпайлы, мына ушул каталогдон келип туруп, тандап туруп, ушул жерден каалаган дарбазаңызды жасатып алсаңыздар болот. Албетте сапатына, жасалышына уста кепилдик берет. Андан сырткары бул жакта терезелерге сыртына коргоочу решеткалар дагы бар экен, көрүп турасыздар. Ана бул жерде көрүп турасыздар, тепкичтер, лестницалар, селкинчектер, качелялар, кыскасы бардыгы бар экен да бул жердечи. Козерогдор, зонтиктер, мына ушундай. Дарбазанын түрлөрү, кыскасы темирден жасалган бардык буюмдарды жасалат экен да бул жердечи. Решеткалар, беседкалар. Дарбазанын эле өзү бул жерде мына айтып коеюн, дарбазанын эле өзү 236 түрү бар экен дарбазанын. Көрүп турасыздарбы? Мына, эми баарын көрсөтсөм убакыт көп кетет. Андан көрө өзүңүздөр келип, ушул жерден тандап жасатып кетсеңиздер болот. Мен ушуну менен бүгүнкү видеону жыйынтыктайм. Сиздер ушул дарбазалар боюнча бүгүн маалыматтарга ээ болдуңуздар. Темирден жасалган сөрүлөр, кыскасы мен ушул боюнча сиздерге бүгүн маалыматтарды берип өттүм. Бааларын дагы айтып өттүм, телефондорун дагы экранга жазып койгонмун.
Мен эми даректи түшүндүрүп коеюн, аягына дагы бир сыйра. Бул Ош Кара Суу жолу. Ош Кара Суу жолу менен бул жактан Ош тараптан келгенде Кыргыз Мунай деген заправка бар, май куюучу бекет. Бул Телман айылы. Телман айылы башталып, каналдан өткөндөн кийин 1 чакырымдай жүргөндө ошол жолдун оң тарабында Кыргыз Мунай деген заправка бар. Андан 50 метрдей эле түшүп келсеңиздер, бул жерде жолдун боюнда өзү дарбазалар көрүнүп турат. Бул жерде Нур деген дүкөн бар. Бул менин машинам. Тамаша. Светофор бар Телман айылынын центринде. Ушул светофорго жетпестен сол тарапка бурулсаңыздар, бул жерде мына ушундай сөөрүлөрдүн, дарбазалардын, качелялардын сиз каалагандай, сиздин кыялыңыздагыдай түрлөрүн жасап даярдап беришет. Видеону бөлүшкөндү унутпаңыздар. Албетте сиздер үчүн пайдалуу видео болду деп ойлойм. Комментарий жазып, ой пикирлерди комментарийге калтырып, сунуштарды да жазсаңыздар болот. Дагы эмнелерди көргүңүздөр келет, эмнелер сиздерге кызык,